Пакеттеги чайларды бир колдонгон соң аны дароо ыргытып жибергенге ашыкпаңыз. Аны керектөөлөрүңүзгө жаратыңыз. Биринчи, тиш ооруга жана мүлктөрдүн сезгенүүсүнө каршы чайкай турган каражат катары колдонуңуз. Ага мятный же көк чай натыйжалуу келет. Ал бир гана мүлктөрдүн каноосун гана токтотпостон, кариестин да алдын алат. Экинчи, эгерде бутуңуз тердеп, жыттанса 4-5 пакеттик чайды жылуу сууга салып, бутуңузду 10-15 минутага кое туруңуз. Бул процедураны бат-баттан кайталап турсаңыз, бут тердөө, жагымсыз жыттан биротоло арыласыз. Үчүнчү, бет терисин агартып, нымдаштырып калыбына келтирет. Анда аталган каражатты бир колдонгон соң бетиңизге тоник кылып сүртүп туруңуз. Төртүнчү, күндөн күйгөнгө же пакеттик чайды муздатып туруп жабыркаган жериңизге коюңуз. Ооруганы басылып, кызарганын кетирет. Эгерде идиш жуучу каражатыңыз түгөнгөн болсо, дагы да чай жардамга келет. Раковинаны жылуу сууга толтуруп, 1-2 пакеттик чайды сууга салыңыз. Чай майды кетирип, калдыктарды бат тазартат. Суюлуп бараткан чачты коюулантат. Чайды коюу демдеп, чачыңызды жууп бүткөн соң чай менен чайкаңыз. Жалтыратып, күлдөп кеткен чачтардын калыбына келүүсүнө жардамдашат. Жетинчи, чайды жакшылап жууп, кургатып, ага өзүңүзгө жаккан эфир майын куюп, бөлмөңүздүн каалаган жерине илип коюңуз. Келген конокторго бул нерсе табышмактуу болору анык. Пакеттеги чайлар бөлмө гүлдөрүнө мыкты жер семирткич болуп берет. Ал үчүн чайды топуракка аралаштырып салыңыз. Жана аны суюгураак кылып демдеп, муздатып, гүлдөрүңүзгө чачсаңыз, өсүмдүктөрүңүздүн душмандарынан арыласыз. Убактыңызды бөлгөнүңүз үчүн ыраазычылык. Кайрадан жолугушканча, каналыбыз менен дос болууну сунуштайбыз.